Казакстандын конституциялык реформасы дүйнөлүк жымыкалардын көңүл чордонунда. АКШ, Европа, Кытай жана КМШ өлкөлөрүнүн ири басылмалары алдыдагы референдумга байланыштуу бир катар материал жарыялады. Чет элдик маалымат каражаттары саясий жаңылануу өлкө үчүн маанилүү чек деп кабыл алышат. Алардын пикиринде республиканын бийликтин кыйла тең салмактуу үлгүсүн түзүүгө болгон аракети кеңири реформалар өлкөнүн жаркын келечегин аныктайт деп баалашат. Евроньюз өз аудиториясына Казакстанда жалган Куран айынын 15-нде референдум өтөөрүн жана Казакстандын президенти тиешелүү жарлыкка кол койгонун жарыялады. Материалда жаңы конституциянын долбоорунун негизги багыттары кеңири талкууланды. Анда ыйгарым укуктарды кайра бөлүштүрүү, бийликтин тартибин өзгөртүү, вице-президент кызматын жандандыруу, нике жана айыл аралык укук жөнүндөгү нормаларды кайра карап чыгуу тууралуу айтылган. Ал эми Түркиянын Анадолу агенси басылмасы Казакстандын супер президенттик системадан баш тартып, күчтүү президент, таасирдүү парламент, отчет берүүчү өкмөт принцибине өтүү планына токтолуп, алдыдагы референдумду саясий өнүгүүсүндөгү маанилүү кезеңи деп сыпаттайт. Агенттик белгилегендей, бул өзгөрүүлөр 2022-жылы башталган. Башкача айтканда, тең салмактуу бийлик системасына өтүүгө багытталган реформалардын татыктуу уландысын тапканын билдирет. Өз кезегинде The Times of Central Asia Казакстандын саясий трансформациясынын маанилүү кезеңине айланган өзгөрүүлөр масштабын белгилеген. Макаланын авторунун пикиринде, парламентти реформалап бир палаталуу мыйзам чыгаруучу орган түзүү демилгеси конституциянын жаңы долбоорун даярдоого алып келди. Бул идеяны ишке ашырууну өлкө али активдүү колдоп жатканы жазылган.